Башка кишилерди эмне кыласың сен өзүңө жооп бер. Кыргызстан, мына даже Кыргызстанда кишилердин баары кыргыз тилин билбейт. Жок, сен алар менен эмне ишиң бар? Кыргызстан ошо киши менен сөйлөшүп, орусча менен сөйлөш керек мында. Киши кыргыз тилин билбесе, ал менен Сен орус тилди билбе деген жокмун. Жок, сиз айтабыз. Мен орус тилди билбе деген жокмун, мен сени. Англис тилди билбе деген жокмун. Мен сени кыргыз тилди унутпа деп атам. Кыргызча жакшы сүйлөйбүз. Унутканыңардын кесепети ошол да, бири-бириңер менен орусча сүйлөшүп атасыңар. Ошол унуткандын кесепети бул. Кандай түшүнбөйсүңөр? Жок, биз кыргызча. Жок дегенде үйдөн кыргызча сүйлөшкүлө деп атам. Биз кыргызча деле сүйлөшүп апа айткызчы. Атаңарды сүйлөтөсүңөрбү? Уже маңкурт болуп атасыңар. Жок, апа айткызчы, кыргызча өтө сүйлөйбүз. Сиз бизге өзүңүз Ата, сиз жумуштабыз. Билемки, орусча сүйлөп атпайсыз. Сиз бизге орусча сүйлөсөңүз, биз орусча жооп беребиз. Сиз бизге кыргызча сүйлөсөңүз, кыргызча жооп беребиз. Ошо болуп атпайбы? Жок, мен макул. Силер бири-бириңер менен кыргызча сүйлөшкүлө. Биз кыргызча сүйлөшөбүз. Себеби дегенде мен кыргыз тилиме күмөн жок. Мен кыргызча так сүйлөйм, кыргызча оюмду жеткизе алам, кыргызча ой жүгүртөм. Кааласа орусча сүйлөп берем, кааласа немисче сүйлөп берем. Чала ула англис тилим бар. Англис тилин буюрса мына силер мага үйрөтөсүңөр. Бирок силер унутпашыңар керек. Силер кыргыздын баласысыңар. Силер Кыргызстанда жашайсыңар. Өзүңөрдүн тилиңерди сыйлап, сүйүп, бактап, кадырлабасаңар, бул тил жоголуп кетет. Биз өзүбүздүн таптүмүрүбүз жоголот. Анын эмне кереги бар бизге? Биз кыргызча жакшы билебиз да. Кийин кыргыз тил дагы ушундай тилдерге айланат. Кыргызча сүйлөгөн аябай мындай, кыргызча сүйлөйт экен деп таң калганга баратабыз да. Нукура сүйлөйт экен, анан кыргызча сүйлөгөн адамдар билимдүү, адептүү деп саналат. Ошого баратат. Апаңарды ишенбесеңер уккула. Сиздин оюңуз кандай? Апам өзү анча күчтүү сүйлөйт. Апа. Бал берип койгоч, бал. Биз кыргызча жакшы сүйлөйбүз, бардыгы. Жанайым менен элдерден башка. Жанайым бебаз мынча сүйлөп алат.